Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы теманын ысымы Атилла, Кыргыздын байыркы улуу баатыры. Бүгүнкү карай турган маселе Атилла жөнүндө кыргыз дастандарындагы маалыматтар, кыргыз күүлөр. Эми баягы мурунку лекцияларда мен айтып кеттим эле, Европада, Герман элдеринде, Англосакс элдеринде, Скандинавия элдеринде, жана дагы башка ошол жердеги европалык элдеринде көп дастандар, көп санжыралар бар. Алардын ысымдары мындай которгондо орусча мындай болот: биз кыргызча бир эле сөз менен айтабыз, санжыра же экинчи сөз менен дастан деп. Аякта айтылат предания, сказания, мифы, легенды жана башкалар дагы бар, башка синонимдер бар. Эми бизде болсо, биздин санжыраларда Атилла жөнүндө маалымат көп экен. Бирок мурунку совет мезгилдеги ошондой мамиле, санжыраларга кылынган мамиле кичине башкача болчу. Анда эсептечи санжыра деген бул мындай башка айтканда антинаучно. Анткени бул жерде наука жок, это устный фольклор деп эле ошентип аны илимий чөйрөдөн чыгарып койгон санжыраларды. Бирок мындай ойлоп көрсө, ошо кыргыздар көчмөн эл болгондо кантип өзүнүн мурунку окуяларын болгон жанагы ошол жерде болгон иштердин баарын кантип кийинки урпактарга, туяктарга, балдарына кантип айтып бермек. Ошондо ожеки жолу менен эле айтып бермек да, ошо санжыра аркылуу. Кыргызда санжырада Атилла жөнүндө маалымат көп калтырган мына китептер. Анан Кытайдан да келген мына кыргыздар деген санжыра бар. 2004-жылы чыккан, Кытайда Шинжайында чыккан. Ушул жерде баардыгы Атилла жөнүндө маалыматтар көп. Гундар жөнүндө маалыматтар көп. Мындай авторлор, санжырачылар: Абдулазиз Абдулкарим, Талып Молдо, Үсейин Ажы, Советбек Казиев, Сапарбек Закиров жана башкалар. Булардын айткан санжыраларында Атилла, Гундар деген булар биздин кыргыздардын байыркы бабаларыбыз. Ошону айтып атышат. Сапарбек Закиров өзүнүн китебинде, мына Кыргыз санжырасы деген китебинде, Сапарбек Закировду мен таанычумун, өзү чоң окумуштуу болчу. Ушул санжыра жазганда көп жазган Гундар жана Атилла жөнүндө. Мындай саптар бар: андан аты чуулуу Атылакан туулду, түн уктабай, күн эс албай, өмүрүн ат үстүндө өткөргөн согушчан чыкты. Ат үстүндө жүрүп, Кытайдын түндүгүн талкалап, Монголияны багындырды. Ирандын көп жерин алды, Балканга өттү. Дагы бир жемересі бар, жазылган бир сабы бар. Жалаң согушчан эмес Атилла хан. Атилла хан абдан акылман киши болгон, акылман адам болгон. Ушундай осуят калтырыптыр. Өзү дүйнөдөн кетип атканда жанында отурган Кара Төлөк деген вазирине айтыптыр: баатыры 1000 болсо, бийи 1 болсо, эл болот. Бийи 1000 болсо, баатыры 1 болсо, эл бузулат. Муну унутпагыла. Ушундай осуят калтырыптыр. Анын акылмандыгы дагы эмнеден? Баягы кыргыздарда бир эмес бир макал бар. Уулуң чоңойсо урумга алып барат, кызың чоңойсо Кырымга алып барат. Муну мындай түшүнсө болот. Ушул да макал лакап Атиллага таандык деп эсептеп атышат жана тилчилер. Ушул макал лакаптын мааниси мындай: уулуң чоңойгондо урумга чабуулга аскер топтор менен кошулуп чабуулга кетет. Кызың чоңойсо Кырымга бир жерге күйөөгө турмушка берип жибересиңер. Кырым деген жер жана бүгүнкү Кырым эмес. Кыр деген жер жана чет жака. Мамлекеттин кырына, четине ошол жака бир жерге турмушка берип жибересиңер деген ошондой мааниде. Могу
макаллап капты да Атилага таандык деп айтып жатышат. Бул жөнүндө көп жазган, жалаң эле Санжарада эмес, биздин музыкабеттер, эл акындар Атила жөнүндө күй калтырган. Мына бул жерде бир китеп бар. Асан Кайбалда уулу деген киши өзү чоң музыкабет болчу. Бул Атила жөнүндө эмесин музыкасын калтырыптыр, жана күйүнүн нотасын калтырыптыр, анан ошонун таржымалын калтырыптыр. Мындай жасап атат. Биз келе турган элдик күй шудуңкүт. Баягы байыркы бабаларыбыз Адыл, Атыла хан төлгөчү кара төлөк ысымы менен тикелей катыштыгы болгондуктан сөздү ошол ысымдагы адамдар дарегинен баштоону ылайыктуураак көрдүк. Тарыхый булактарда айтылып келаткан Атила, Адыл, түркий тилде да Атыла, кыргызчалатканда Адыл батыр, Адыл хан Европага, Римге чейин жортулдаган байыркы хундардын күн уруу союзунун кол башчысы катары таанылган. Атила Адыл 5-кылымда Чыгыш Рим империясына кол салып, Галияны такалап, түндүк Италияга жүрүш жасап, тарыхый инсан болгон. Дагы башка таржымалдарын калтырат, башка маалыматтарын калтырат. Бул китепте кыргыз күйлөрү дегенде нотасын жазып берет. Дагы бир киши, белгилүү, ардактуу, атактуу Нурак Абдрахманов «Эн белги менен комуз үйрөнүү» деген китеп. Бул китеп методикалык китеп, бирок методикалык китеп болсо да бул жерде эки варианты бар. Атила хандын эмеси күйүсү эки варианты бар. Бирөө Адил хан деп ысымы менен кетет, бирөө Атила хан деген ысымы менен кетет. Эки варианты бар. Ошо эки вариантты тең бул киши көп жолу телевизордон да ошону ойноп берген, эме жерлерде конференцияларга да сүйлөп берген, музыкалык да эмеде окутуп берген. Абдан бул киши чоң популярдуу мындай маалымат биздин жаштарга берген Атила хан жөнүндө. Маркум кайтып болуп калды 7 жыл мурун. Мындай Атила хан жөнүндө мындай таржымал берет. Тарыхта 5-кылымдагы Европанын падышасы Атила хан жөнүндө ошол учурдагы жылнаамачылар тарабынан көптөгөн так деректер сакталган. Анын өтө адилеттик менен падышалык кылганынан улам батыш элдеринин көбү ага өз эркебинен багынып, бүткүл Европанын падышасы, императору болгон. Батыштын тарых китептеринде анын акылмандыгына жана айкөлдүгүнө эч ким тең келген эмес. Ал өлгөндө душман элдер дагы аза күтүп ыйлаган деген деректүү жазуулар камтылып калган. Өзү мындай жазып атат. Ал жөнүндө, бул күй жөнүндө улуу балык ырчы баштаган. Аталарыбыз дагы көптөгөн уламыштарды сактоо менен Атиланын анык ысымы Адилхан экендигин айтышат. Адилхан атабыздан кийинки атагы жалпы элге дайын сакталган, урпагы баласагын каган. Негизгиси ушул күй абдан мунун тарыхы, мунун жанагы эмеси санжырасы абдан терең, байыркы доорлорго, мурунку убакыт өткөн замат доорлорго кетет деген маани ушул жерде берилет. Жалаң эле мындай күй эмес, санжырачылар эмес, профессионалдуу тарыхчылар Атила жөнүндө жазышкан. Мисалы Өскөн Осмонов, Табылды Акеров көп маалымат калтырганда дагы. Аны биздин бабабыз гундардын кол башчысы, гундардын императору, гундардын каганы деген ысым менен бизге ушул маалыматты калтырган. Мындай жакында бир китеп чыкты. Этногенез Кыргызов, Үмүталиева, Байилиева деген жаш изилдөөчү муну жазыптыр. Музыковедческий аспект дейт. Негизги маңызы бабаларыбыз күүлөрдү кандай музыкага салган, кантип ошону иштеп чыккан жөнүндө бул илимий иш. Анын илимий иштин бир кызыгы бар. Байилиева, Үмүталиева салыштырып жатат Европанын музыкасы менен, Герман музыкасы менен, славян музыкасы менен, орустардын музыкасы менен. Аны ошондо мындай бир
маалымат берип атат. Биздин тегеректегилер, мисалы музыка башкача, кыргыздыкына ылайык эмес. Мисалы ошол эле оң жагында, оң күн чыгыш жактагы биздин коңшулар, күн батыш жактагы коңшулар, булардын музыкасы такыр башка. Биздин музыка окшош экен, мына герман музыкага окшош экен. Анан ошондой мына китептин аягында ошондой корутундуга келет. Биздин музыка менен герман музыкасы бир булактан чыккан деп. Ошо абдан таң калыштуу да, бул бир булактан чыккан. Анткени музыкалык так түзүлүшү, музыкалык ыргактары, лад түзүлүшү, үн айкалыштыгы, ритм түзүлүшү, үндүн бирдей тезделиши, кыргыздыкы, кыргыз музыкасы, германдыкы бирдей болуп чыгып атат. Анан ошон үчүн бул киши ошондой тыянак келип атат, ошондой корутундуга келип атат. Кыргыз менен германдын музыкасы бир булактан пайда болгон, бир булактан чыккан деген. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Жакында эле бир 2 жыл мурун Мадмарова Гүлипа деген докторлук диссертация жактады. Региональные межкультурные концепты в художественном тексте деп. Onu şu жерде бул текстерди алыптыр. Текстерди кыргыздардын бүгүнкү тексттерин, анан гундардын байыркы тексттерин. Болгон кайсы тапканын баарын алып, ошону салыштырыптыр тексттерди. Анан тексттердин ичинен эмелерин издептир. Реалий деген жана буюмдар, артефакты кандай тиякта кантип алар жана сүрөттөнөт, бүгүнкү кыргыз тилде кантип алар кайсы сөздөр менен жазылат. Ушунун баарын салыштырып, ошондой да бул да киши Мадмарова Гүлипа деген дагы бир корутундуга келип атат. Байыркы гундун жана культурасы, маданияты, бүгүнкү кыргыздын маданияты бир эле болуп атат. Анткени тиги маданият биринчи этап болсо, биринчи стадия болсо, биздин кыргыздын маданиятыбыз экинчи стадия, экинчи этап. Бирден кыргыздын маданияты ошо жактан, ошо гундун маданиятынан пайда болгон. То есть одна культура перешла в другую деп ушундай бир кызыктуу да бул киши ошондой корутундуга келип атат. Докторлук диссертация. Москвада бир окумуштуу бар, Александр Собянин деген. Өзү тарыхчы, бир статья жазган. Кыпчакский военно-демократический корень киргизского этноса – это и слабость, и сила дейт. Кыпчак менен кыргыз бир тууган деп бул киши жазып атат. Ал чындык. Бүт тарыхта, бүт санжараларда ошондой маалымат берилет. Кыргыз Кыпчак бир тууган деп. Азыр деле мына кыргыз Кыпчак бир тууган эмес, бир эл болуп кетти. Мына түштүктө мисалы жана кыпчактар аякта көп, алар ичкиликке кирет. Кыргыз Кыпчак бир тууган эмес, бир эл болуп кетти бүгүнкү күндөрү. Анан бул киши жазып атат. Кыргыз менен кыпчактар булар Орто Азияда сактап калды, камтып калды өзүнүн кыпчак тамырын. Киргизы — это восточно-сибирский этнос, который в Средней Азии сохранил свои базовые установки, степные, сибирские дейт. То есть менталитети башкача болуп кетет. Кыргыздар абдан кайраттуу келип атат, кечкиндүү келип атат, бүт маселелерди бат чечип атат. Мында өзүнө тиешелүү маселелерди абдан өзүнүн өмүрүнө, өзүнүн турмушуна, өзүнүн жерлерине тийишкен маселелерди бат чечип атат деген мааниде ушул киши ушундай статья жазып атат. То есть Кыпчакский военный демократический корень кыргыз бир жагы бул сила, экинчи жагы слабость. Анткени ал жана кармап атат, жолто болуп атат, алдыга жибербей атат эмеге, бат жибербей атат демократияга, алдыга жибербей атат деп бул киши ушундай далилдеп атат. Эми бул мындай айтканда бул гипотеза, бирок кандай гипотеза болсо да, гипотезаны жана биздин улутка, биздин кыргыздарга, биздин элге тиешелүү болсо, баарын биз карашыбыз керек. Эми кыргыздар биринчи лекциядан бери далилдеп атам, кыргыздар байыркы эл деп. Байыркы эл. 7 далил алып келип бул жерге алдыңарга салып атам. Анан ошо далилдер боюнча кыргыздар байыркы эл болуп атат. 2200 жыл мурун пайда болгон, биздин ысымыбыз пайда болгон. Аны эч ким каршы айта албайт. Кыргыздан түрк арасында байыркы эл дагы башка эл бар деп айта албайт. Бир эле кыргыздарбыз. 2200 жыл биздин хронологиябызга эмеде пайда болгон, биздин ысымыбыз, биздин элибиз
тарыхта пайда болгон 2200 жыл деп. Анан ошентип жана биздин эл байыркы эл болуп атат. Ошон үчүн кээ бирде биз өзүбүздөн өзүбүз уялып атабыз. Кален Сыдыкова жазгандай кичине маңкулукка кирип атабыз. Өзүбүздү уялып, өзүбүздүн ысымыбызды, байыркы бабаларыбызды чыгарбай. Мисалы, мына мен бир жылдары 15-20 жыл мурун Улуттук университетинде проректор болуп иштеп жүрдүм. Ректор анда Аскар Чукутаевич Хакеев болчу. Анан эки киши, жеки окумуштуу, бирөө Качкынбай Аттыкбаев, филология илимдеринин доктору, бирөө Закирбек Эралиев, эменин доктору, тарых илимдеринин доктору, экөө бизге келип, Аскар Чукутаевичке, бизге ректоратка келип, анан сунуш киргизди. Мына бизде бүт далилибиз бар. Жусуп Баласагын деген кыргыз экен, кыргыз урусунан экен, Чигири деген урусунан экен деп Закирбек Эралиев ошондой элди алдыбызга койду. Чигири деген уру экен. Чигири деген уру кийин эме айтып жоюлуп, Сарыбакыштан арасына, бугалардын арасына экиге бөлүнүп, ошого кетип калат экен. Чигири деген уру. Биздин уру экен. Жусуп Баласагын биз жерден туулган экен, биз жерден чоңойгон экен. Ошо белгилүү, ошо Кыргызстанда биздин жерибизден белгилүү болгон экен. Жана Кутаттуу Билик деген чоң эме китеп жазганда. Ошон үчүн 10-жылым, 11-жылым а киши, анын кишинин жашаган доору биздин университеттин ысымын ошол кишинин атына арнап койбойлубу? Жусуп Баласагын, Юсуф Баласагунский деп койбойлубу деп алар сунуш киргизген. Анан Аскар Чукутаевич анда ал мезгилде Карыпкулов калынатын а киши да эме болчу, госсекретарбы, ошондой чоң мамлекетте болчу. Мамлекеттик бир кызматтаган ага бардык. Ага барсак ал айтты, конференция өткөзгүлө деди. Биз 2002 жылы университетте декабрда чоң конференция өткөздүк. 50 киши чогулттук. 50 киши чогултуп, арасында тарыхчылар бар, тилчилер бар, саясатчылар бар, шерефчилер бар, белгилүү адамдар бар. 50 киши чогулттук. Аны чогултканда ошондо жарымысынан көбү каршы чыкты. Уят болобуз. Бул деген башка улуттар уят болобуз. Биздин коңшулар эмне дейт? Бул кыргыз эмес болуш керек. Далилдеп атат, Закирбек Эралиев тарыхчы далилдеп атат. Бул кыргыз деп далилдеп атат десе болбой коюшту. Бирок ошондо Аскар Чукутаевич Хакеев ага чоң рахмат. Биз баарыбыз кеңешип ректорат кагаз түзүп бердик. Кир кишиге, президентке. Анан далилде макул кыргыз болбосун, бирок биздин жердешибиз. Биздин жердешибиз катарында ошонун наамын, ошонун ысымын университетке берилди. Ыйгаралы ошого, университетке берели деп ал кагазды жазып берсек, 3 күндөн кийин тиги киши макул болду. Анын указ чыкты. Ошол указда жазылып турат, кыргыз эмес, биздин жердешибиз Жусуп Баласагынга арналган университетке ошонун ысымын берели. Жердешибиздин, белгилүү жердешибиздин ошондой ысым бергенбиз. Эми азыр эч ким айта албайт бул Жусуп Баласагын кыргыз эмес деп. Анткени мындай айтканда, любая исторические действия имеет политическую реальность. Бул жерде политика реальность. Биз кыргыз болсок, уялбашыбыз керек, биз кыргызбыз деп. Эми мына азыр Атиланы мен канча жылдан бери гундарды чыгарып атат. Бүт далилдер бар. Далилдер бар. Бирок азыр мындай айтканда, дагы мындай чечкиндүү мындай кадамдар болбой атат. Анткени улуттук тарых бул өткөн мезгилдерге каратылган жарандардын аң сезимине түздөн түз таандык улуттук саясат. Ошону биз унутпашыбыз керек. Уккандарыңызга чоң рахмат. Кийинки жолукканга чейин.